Өткөн жылы Кыргызстандан сырткары калган акчанын суммасы 554,6 миллион доллар болду. Бул туурасында Улуттук банктын маалыматында айтылган. Кеп мында жеке жактардын акча которуу системалары аркылуу жасалган транзакциялары тууралуу болуп жатат. Бул Улуттук банктын акчанын чыгып кетиши боюнча маалымат жарыялап баштаган. 2005 жылдан бери болгон рекорддук көрсөткүч. Кыргызстандан чыгарылган акчанын буга чейинки рекорду 2018 жылы коюлуп, анын көлөмү 542,3 миллион долларды чапчыган эле. Башка жылдары чыккан каражаттар жарым миллиардка жеткен эмес. Маалымат блог Спутник KG. Борбор каланын баш аянтында Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинг өтөт. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Билдирмеге ылайык саясатчынын тарапташтары акция өткөрөрүн мэрияга кабарлап эскертишкен. Мэрияга саясатчынын тарапташтары митинг тууралуу эскертме билдирүү калтырышкан. Акция 2 мартка пландалыптыр. Аларды биз Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына жөнөттүк. Коомдук тартипти сактагыла деген бир эле талап койдук. Мэрияда акция өткөрүүгө уруксат берип же тыюу салган ыйгарым укук жок, дешти мекемеден. Буга чейин интернетте 20 чукул автоунаага желек байлап Ысык Көл областынын көчөсү менен келе жаткан адамдардын видеосу тараган. Алардын айтымында топ Садыр Жапаровду колдоо максатында Тоң районунун Бишкекке тынчтык акциясына катышуу үчүн жолго чыгышкан. Мындан тышкары соц тармактын Бишкектеги колдонуучулары жакында эле жергиликтүү милиция кызматкерлери шаардыктарда митингге чыгасыңарбы деп сурап жатат деген билдирүүлөрүн жазды. Бүгүн апама милиция кызматкери келип 2 мартта боло турган митингге чакырып жатышабы деп сураган. Мындан сырткары алар апамдан митингге чакыргандар болуп калса маалымат берип коюңуз деп өтүнүшкөн деген соц тармак колдонуучусу. Интернетте Жапаровду колдогон митингден сырткары башка дагы нараазычылык акциялары өтөт деген маалыматтар тароодо. Эске салсак, экс-депутат Садыр Жапаров 2013 жылы октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу караколдо болгон митингде ошол кездеги Ысык Көл губернатору Эмил Каптагаевди барымтага алууну уюштурган деп айыпталып 10 жылга кесилген. Жапаров өткөн жылдын октябрь айында президент Сооронбай Жээнбековго ыйгарым сурап кайрылган. Өлкө башчы жыл жыйынтыктаган маалымат жыйынында бул маселе кайралып жатканын айткан болчу. Маалымат блог Спутник KG. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы коронавирус коркунучунан улам адамдардын жума намазга келүүсүнө тыюу салуу туура эмес экендигин билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Бул күнү мечиттерге барбагыла дегенге шарият жол бербейт. Жума күнү мусулмандар күткөн күн. Ал күнү жумага келбегиле деп эч ким тыюу сала албайбыз. Жума намаз үйдө эмес, мечиттерде жамаат менен окулуучу намаз деп айтылат маалыматта. Муфтият ошол эле учурда вирустун алдын алууга ислам дини каршы эмес экенин, бирок жума намаз учурда коронавирус жугат деп тыюу салуу туура эмес түшүнүк экенин кошумчалады. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус коркунучунан улам жума намазга катышкан адамдардын санын азайтууга чакырган. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев мындай кат дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга жана Кыргызстан мусулмандардын диний башкармалыгына жиберилгенин айткан. Министрлик мындан тышкары жарандарды, той маракелерди азайтууга үндөп жатат. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу 27 февралда Иран Тегараны жана бир катар шаарларда жума намаздарды өткөрүүгө тыюу салган. Бул мамлекетте вирустан 43 адам өлүп, аны жугузгандардын саны 593кө жетти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматына караганда, Кытайдын Ухан шаарынан чыккан коронавирус 86 миңге жакын кишиге жугуп, вирустан 3 миңдей адам каза болду. Коронавирус 60ка жакын өлкөгө жайылып, Кытайдан кийинки эле вирус эң көп катталган өлкөлөр Түштүк Корея, Иран жана Италия болууда. Каза болгондордун көпчүлүгү кытайлар. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөгөн республикалык штабтын 29 февралда маалыматы боюнча өлкөдө коронавирус менен ооругандар жок. Коронавирус катталганы боюнча жалган маалымат тараткан Оштун Өзгөн районунун аймактык ооруканасынын дарыгери Нурила Жамантай кызы өз арызы менен жумуштан кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Өзгөн аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Сатар Жусупов билдирди. Мунун алдында кызматтан кеткен дарыгердин элден кечирим сураган видео кайрылуусу тараган. Социалдык тармактарда тамашалап туура эмес жалган маалымат берип алганыма өкүнүп жатам. Бул маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат кайрылууда. Ошо бастык милициясы бул окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап тергөө иштерин жүргүзүп жатат. 28-29 февраль күндөрү бейтап коронавирус жуктуруп алган деген шек менен Өзгөн аймактык ооруканасына жаткырылганы боюнча
А видео социалдык тармактарга тарап кеткен. Саламаттык сактоо министрлиги бул маалымат чындыкка дал келбесин. Кыргызстанда вирусту жуктурулган учур катталбаганын билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматына караганда, Кытайдын Ухан шаарына чыккан коронавирус 86 миңге жакын кишиге жугуп, вирустан 3 миңдей адам каза болду. Коронавирус 60ка жакын өлкөдө жайылып, Кытайдан кийинки эле вирус эң көп катталган өлкөлөр Түштүк Корея, Иран жана Италия болууда. Каза болгондордун көпчүлүгү кытайлар. Маалыматка караганда 29 жаштагы эркек жубайы менен жакында эле Ирандан келишкен. Ал коронавирусту жуктуруп алганы аныкталганын Армениянын премьер-министри Никол Пашинян да ырастады. Пашинян вирус жуккан киши Тегарандан 28 февралда учак менен келгенин, кийин дарылануу үчүн ооруканага жаткырылганын айтты. Илдетке кабылган адамдын ден соолугу туруктуу. Өпкөнү сезгенткен коронавирустун таралышы боюнча Иран Кытайдан кийинки эле эң кооптуу өлкөгө айланды. 29 февралдагы маалымат боюнча Иранда вирустан 43 адам өлүп, аны жугузгандардын саны 593 жетти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Кытайдын Ухан шаарынан чыккан коронавирус 86 миңге жакын кишиге жугуп, вирустан 3 миңдей адам каза болду. Коронавирус 60ка жакын өлкөгө жайылып, Кытайдан кийинки эле вирус эң көп катталган өлкөлөр Түштүк Корея, Иран жана Италия болууда. Каза болгондордун көпчүлүгү кытайлар. Айланма жолдо уйчунанын кагышуусуна автоинспекторду күнөөлөп жатат. Бишкек Нарын Тургат унаа жолунун 55 чакырымында уйчуна кагышканын жол кыймылы коопсуздугунун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат кызматынан билдиришти. Болжолдуу маалыматка ылайык, кечээ 29 февралда Mercedes-Benz кичи автобусу Honda Odyssey менен Toyota Mark 2 унааларынын артынан келип коюп кеткен. Жабыркагандар болгон жок. Автокөлүктөр айып коргоого киргизилди. Кыргызстан кийинки кадрлардан айдоочуларга окуяга жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо боюнча башкы башкармалынын кызматкерлерин күнөөлөп жатканын байкоого болот. Алардын айтымында автоинспекторлор унааны туура эмес жерге токтотушкан. Мекеме болсо айыптоону четке какты. Кадрларда кызматкерлер эмне күнөө кылганы көрүнбөсө дагы Чүй областынын жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо боюнча башкы башкармалынын жетекчиси аталган факт боюнча кызматтык иликтөө баштоону тапшырды. Кызматкерлердин күнөөсү болсо жазаланат дешти мекеменин маалымат кызматынан. Жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо боюнча башкы башкармалынын билдиришинче, болжолдуу маалыматтар боюнча жол кырсынын катышуучулары тиешелүү аралыкты сакташкан эмес. Мекеменин кызматкерлери унаа кырсыктары көп болгон жерде алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышкан. Ошондой эле автоинспекторлор окуяга катталган жерден 100 метр аралыктан эле көрүнүп турганын кошумчалашты. Маалымат Бак, Спутник KG. Дислокационный картаңызды көрсөтсөңүз. Кетпей турла. Карточка маршрута пограничного состояния возле Чувской области. Объездная автодорога Бишкек Тургат 30. Бүгүн канчасы? 29. Март 15. Март 15. Мынакей поворотто турган. Бишкек Тургат, объездная дорога, 55 километринде. Поворотто туруп ашкан чугул поворот, крутой поворот. Кыргыз Республикасынын УПСМ Кыргыз Республика 30 приказында деп көргөзүлгөн. Көргөзүлгөн себебинен ошондой эле кара 284 илгисиндеги Одиссейди тозгон. Одиссейди тозгондо артынан Одиссейдин артынан келип Мангага кирген. Бу кандай болду? Ким водительдер я? Одиссей сиз, Сизди биринчи тоздобу? Я. Токтоп кеткенде чыгып аткан.
тоқтап кетіп қана көзге шыққан Сізді бұл сүзіп жатады, бұсты құдым? Сізді аталды ғой? жоқ мен үшінші селе болды короче Артақтан айтсе кіріп барады қайрап алған алып бұяқ машина шығайын деді өзі астықта болып қалды араққа тоқ ой чемпионаттан ошол астыға келіп тоқтайын деп ошондо чыкканда мен аркасынан Бұл қандай болды? Бұны да бұсты сүзді ошанда, бішен, да? Сізді маркалы сүзіп жатады, да? Сізді маркалы сүзіп? жоқ мен экөөбүздүн бүсүк чабы Өкө өрттен бұсты чапты, да? тоқтап тұрған бала бар